Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Ош облусунун Кара Суу районунда адам өлтүрүүгө шектелип 28 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 18 декабрда саат 2:20 милицияга Кара Суу районунун Киров айылындагы кароосуз калган турак жайда 70-75 жаштардагы жарандын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя жерине милиция кызматкерлери барып, каза болгон адам Ош шаарынын 75 жаштагы С.А. аттуу тургун экендиги аныкталган. Мархумдун эмне себептен каза болгондугун аныктоо жана денесинде алган жаракаттардын ооругун тактоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Андан кийин бул факт боюнча Кылмыш кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 28 декабрь күнү шектүү катары Кара Суу районунун 28 жаштагы Т.Ш. уулу аттуу тургуну кармалган. Кармалган жарандан далил буюм катары окуя болгон күнү кийип жүргөн канга боелгон кийимдери жана мархумдун денесине жараат келтирген кылмышка шектүүнүн колунун изи калган. Бышкан кыш алынды. Кылмышка шектүүгө карата Кара Суу райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алуу чарасы тандалды. Кылмышка шектүү Кара Суу рейбинин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары уланууда.